Бишкек Ош жолундагы ири жол кырсыгынан жабыркаган 7 жаштагы кыздын абалы оор бойдон калууда. Ал эми 19 жаштагы жигиттин мээси чайкалып, бото сынган. Абалы орто туруктуу деп бааланууда. Ал эми 55 жаштагы эркектин абалы канааттандырарлык. Эске салсак, жол кырсыгы 13 январда Чычкан Капчыгайында катталган. Анда күйүүчү май ташыган унаа жеңил автомашина менен кагышкан. Натыйжада жеңил унаадагы 4 жүргүнчү ошол жерден жан берген. Ал эми жаракат алган 3 киши Токтогул райондук ооруканага жеткирилген. Адистер ушул күндөрү жолдо унаалардын ылдамдыгын ашырбай айдоону айдоочуларга сунушташууда. Анткени жолдон тайгаланып сууга түшүп кетип, же башка унааны сүзүп материалдык чыгым тарткан учурлар кескин көбөйүп кеткен. Кечээ эле Чуңкурчактан келе жаткан унаа көпүрөдөн тайгаланып сууга түшүп кеткен. Андан бир аял оор жаракат алып ооруканага жеткирилди. Эскертүү: унаанын ичиндеги адамдардын өмүрү жолдо жүргөндө айдоочудан гана көз каранды болот. Андыктан ылдамдыкты ашырбай айдоону жана жол эрежелерине көңүл бурууну айдоочуларга адистер сунушташууда. Каргашага туура 1 жыл. Дача суу айылында учак кырсыгынын курмандыктарына эстелик ачылды. Мемориал Каргаша күнүнө 1 жыл болгон күнү расмий ачылды. Эскерүү иш-чарага президент аппарат жетекчисинин ордун басары, кырсыкты жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиев, өкмөт мүчөлөрү жана маркумдардын жакындары катышты. Эстелик мрамор таштан жасалып, экиге бөлүнгөн. Ортосунда учактын канаты кулап келе жаткан элеси бар. Эки жагынан каза болгон 39 адамдын аты жөнү чегилген. Кыргызстанда жаңы курулган жолдорго эми 5 жылдык кепилдик берилет. Унаа жолдор жөнүндө мыйзам долбооруна тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү долбооруна президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Эми документке ылайык трассаларды курган компания 5 жылга кепилдик берүүгө милдеттендирилет. Ал эми кайра калыбына келтирилген жолдорго мурдагыдай эле 3 жыл кепилдик берилет. Мыйзам 15 күндөн кийин күчүнө кирет.